Жуманын башында башкы прокуратура депутат Аскарбек Шадиевке мамлекетке 2 миллион 61 миң сом материалдык чыгым келтирди жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Жуманын 2-күнү УКМКнын коррупцияга каршы кызматы Жалал-Абад облусунда 30 миллион сомго баланган контрабандалык товар жүктөлгөн унааны кармашты. Шаршемби күнү өкмөт бир катар социалдык объектилердин курулушуна 204 миллион сом бөлдү. Ошол эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Ысык-Көл облусуна барды. 4-күнү акыйкатчы Кубат Оторбаев президент Сооронбай Жээнбековдон Конституциянын 25 жылдыгына жана адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 70 жылдыгына карата камакта жаткан Өмүрбек Жекебаевке ырайым кылып бошотууну суранды. Жума күнү футбол боюнча улуттук курама командасы алгачкы жолу катышып жаткан Азия кубогунда С группасына кирди жана тайпалык баскычтарда Түштүк Корея, Кытай, Филиппин курамалары менен ойнойт.